Өзүңдү сыйлабасаң, дүйнө сени тоготпойт. Амансыңбы досум? Менин атым Арстан. Бүгүн мен сага бүткүл жашоомду өзгөрткөн бир окуяны айтып бергим келип турат. Билесиңби, кээ бир нерселерди биз өтө кеч түшүнөбүз. Кээ бир чындыктар көз алдыбызда эле турса дагы, бирок жашоо бизди тисе бүктүрүп, айлабыз кеткенде гана аларды көрө баштайт экенбиз. Мен көпкө чейин суроо берип келдим. Эмне үчүн кээ бир адамдардын жашоосу берекелүү, бактылуу, кээ бирлери жылдап башын таштан ташка уруп атып, азаптан башка эч нерсе татыбайт. Мен акыры бир нерсени түшүндүм. Айланадагы дүйнө бул чоң күзгү. Ал биз каалаган нерсени бербейт. Ал биз өзүбүз жөнүндө эмне ойлонсоң, ошону гана чагылдырып турат. Эгер ичиңде мен татыктуу эмесмин, мага ушул деле боло берет. Мен чынында жакшысына деле татыктуу эмесмин деп турсаң, жашоо муну кайра далилдей берет. Эми өз жашооңо көз сал дагы менин айткандарымды угуп салыштырып көр. Жашоо сага сен баалабаган жумушту, сени сыйлабаган адамдарды, ичиңди боштукка толтурган мамилелерди сага жөнөтө берет. Мен 20 жашта болчумун. Бир күнү чоң атам жайы бейиште болсун, кечки чай үстүндө мен ал кезде түшүнбөгөн сөздөрдү айтып жатты. Мен ойлодум, эми каарыган адам оюна келгенин сүйлөп атса керек деп койгонмун. Бирок эмнегедир чоң атамдын сөзү эсимде калыптыр. Эски ашканада чайдын буусу чыгып турганда ал мага акылман жана бир аз чарчаган көздөрү менен карап, Арстан балам, сен өзүңдү сыйлабасаң, дүйнө сени алтын табакка сыйлап, сага алтын табакка аш тартат деп күтпө. Дүйнө өз кадырын билбегендерге өтө ташбоор деди. Мен бул сөзүн эстеп калдым. Бирок көп деле маани берген эмесмин. Бирок ал кезде кол шилтеп койгонум менен муну мен кеч түшүндүм. Бул сөздөрдү ооба, түшүнөм, билем деп ойлогонмун. Мен жашмын азыр, мен күчтүүмүн, ак көңүлмүн, эч кимге жамандык санабайм. Ар дайым жол берем, унчукпай макул болом деп ойлодум. Мен ушундай жашоо туура, момун болуш керек, көтөрүмдүү болуш керек деп ойлогонмун. Бирок чоң атам башын чайкап туруп, балам, сен муну момундук деп жатасың балам. Бирок момундук эмес, бул коркуу деди. Мен унчукпай туруп калдым. Момундук менен коркуунун ортосунда бүтүндөй бир өмүр жатат. Бири сени жарыкка алып барса, экинчиси орго түшүрөт. Мен аны да түшүнгөн жокмун. Бирок жашоо деген эң мыкты мугалим тура. Башында акырын түшүндүрөт, анан катуулатат. Такыр укпай койсоң, сөөгүңдү жанчийт жана өзүнүн каттуу соккусун урат экен. Бирок бул чындыкты түшүнгөн мал кеч болгону менен башка чапкандай эле өзүңө келе түшөт экенсиң. Мен 35 жашка толгондо баары кыйрады. 7 жыл бою кемсинтүүгө чыдап иштеген жумушум бир түндө жабылды. Мен жардам берген, акча берген, жанымды берген адамдар заматта жок болушту. Телефонум шыңгырабайт, эшиктер жабык, эч ким мени издебейт. Бош батирде шыпты карап жатып, эмне үчүн? Мен баарына эле жакшылык кылып келбедим беле? Кана ошол адамдар? Мен жакшы адам болуп, баарына орун берип, алардын көңүлүн карап келбедим беле деп сурап жаттым. Ошондо чагылган тийгендей бир ой келди. Мен жакшы адам эмес болчумун. Мен жөн гана ыңгайлуу адам болчумун. Ордумдан тура калдым. Демек мен жашаган жокмун. Мен башкалардын жашоосуна макул боло бергенмин. Көбүрөөк акыга татыктуу болуп туруп, өз айлыгыма аз болсо дагы ошого макул болдум. Мен укпаган, мени сыйлабаган мамилелерге дагы деле кайрылып бара бердим. Мени кемсинткен сөздөргө эми эмне кылмак элем? Мага ушул деле болот. Туура эле айтып жатпайбы деп
чыдап келгенмин. Ошондо чоң атамдын чай ичип отургандагы элгерки сөзү өзүңдү сыйлабасаң, дүйнө сени баалабайт. Дүйнө сага алтын табакка тамак сунбайт деген сөзү жүрөгүмө баркылдап тийип турду. Мен өзүмдү экинчи сорттогу товардай сезген экенмин. Жашоо мага ошондой мамиле кылыптыр. Чоң атамдын дагы бир сөзүн эстедим. Ал мындай деди: адам жараткандын улуу кутунан жаралган. Эгер сенин ичиңде Кудайдын нуру болсо, эмне үчүн өзүңдү ылайга тепселип жатасың? Эмне үчүн өзүң жөнүндө эч ким эмесмин деп ойлойсуң? Эмне үчүн Кудайдын улуу кутун тепселейсиң? Деп көп эскертчү. Бул сөздөр кургак жерге түшкөн уруктай эле көп жыл ичимде жатты. Бирок жашоо мени күйгүзгөндө ал уруктар өнүп чыкты. Мен өзгөрө баштадым. Башында коркунучтуу болду. Мен өз убактымды баалай баштадым. Чек араларымды койдум. Жакпаган нерселерге жөн эле түз жок деп айтканды үйрөндүм. Ооба, башында жок деп айтуу мага коркуу сезимин берди. Бирок мен ушуга чейин чыдаганым жетет. Жок дегенде бир жолу каалабаган нерсемди жок деп көрөйүнчү деп болгон эркимди жыйнадым дагы жок дедим. Анан билесиңби эмне болду? Дүйнө мага башкача жооп бере баштабадыбы? Адамдар сый урмат менен сүйлөшө башташты. Мурда түшүмө кирбеген мүмкүнчүлүктөр ачылды. Ошондо мен эң башкы нерсени түшүндүм. Баары өзүңдөн башталат. Дүйнөдөн эмес, адамдардан эмес, кайсы бир шарттардан эмес, сенин өзүңө болгон мамилеңден башталарын түшүндүм. Эми мен сага дагы бир суроо берейин. Өзүңө чынчыл жооп берип көр. Сен өзүңдү чындап баалайсыңбы? Соц тармактардагы жасалма ийгилик эмес, чындап ичиңден өзүңдү бир жакшы нерсеге татыктуумун деп эсептейсиңби? Сага бирөө кыйкырганда башка адамды таппай каламбы деп коркуп чыдап турасыңбы? Же өз кадырыңды билип сый урмат талап кыласыңбы? Сага каттуу сөз айтканда эч нерсе эмес, чыдап кое берейин, жутуп кое берейин дейсиңби? Же өзүңдү бирөөнүн уулуу эмоциялары үчүн таштанды челеги эмес экениңди түшүнүп, токтот, алдагы сөздөрүңдү мага айтпа, үнүңдү басаңдат деп өзүңдү коргой аласыңбы? Көпчүлүк адамдар мен мурда кылгандай жашашат. Мен муну көп эле көрүп келдим. Анткени мен деле ошол ылайда жашап жүрбөдүмбү? Алар сүйүүгө татыктуу болуш үчүн ыңгайлуу болууга тырышышат. Бирок ыңгайлуу адамдарды эмне кылышат билесиңби? Аларды жөн гана колдонушат. Кереги тийип калар деп гана колдонушат. Бул ачуу чындык. Аларды чын дилден сүйүшпөйт. Аларды сыгып алып, анан ыргытып жиберет. Ал эми ичиңе нур чачып турган, өзүн сатпаган адамдардан алар ичинен айбалап коркушат, сыйлай башташат. Аларды чындап баалашат. Кыргыз тилинде кадыр барк деген сонун сөз бар. Бул жөн эле сөз эмес. Кыргыз эли муну кадыр жана барк деп жөн эле айтып келген эмес. Бул сенин ички салмагың. Өз баасын билген адам оор болот. Анын сөзү ишенимдүү, кадамы бекем, көз карашы токтоо. Ал эми өзүн баалабаган адам бош кап сыяктуу. Ким кайсыл жака үйлөсө, ошол жака учуп кете берет. Мен өзүм менен кандай сүйлөшүп жатканыма көз сала баштадым. Көп адамдардын ичинде сен баарын буздуң, сен жетишээрлик эмессиң, сен бакытка татыктуу эмессиң деген каардуу үндөр жашайт. Дал ушул моментте өзүңүздүн ички үнүңүздү угуңуз азыр. Ички үнүңүз сизге эмнелерди айтып жатат? Ошол ички үнгө ишенип жатканда жашооң да ошол үн айткандай боло берет. Мен милдеттүүмүн деген сөздү мен тандаймын дегенге алмаштырыңыз. Менин колуман келбейт дегенди мен аракет кылып көрөйүн деңиз. Биринчи учурда кулсуң.
экинчиде өз жашооңдун кожоюнусуң. Бир жолу 7 жыл бою мени кемсинтип, эл алдында кыйкырып иштеткен жетекчиме келип, мындай дедим: мен мындан ары мындайга чыдай албаймын. Менин убактымдын, менин нервимдин дагы баасы бар. Жетет. Менин дагы чыдамымдын чеги бар. Эгер чогуу иштесек, бири-бирибизди сыйлап гана иштейбиз. Андай болбосо, анда жөн эле 2 жолго түшөлүк, деп эрктүү, ишенимдүү айттым. Ал мени карап таң калып кыйкырган жок, кууп жиберген жок ошол жерде. Мени жоң гана укту дагы, макул, келиштик деди. А бирок бул сөздү айтканга чейин менин ичимде кандай гана коркуулар мени чырмап алган эле. Эч нерсе боло электе эле ар түрдүү сценарийлер ичимден чыгып жаткан. Ошол учур мен үчүн ачылыш болду. Эгер сен чек араңды ачуу менен эмес, өзүңдү сыйлоо менен койсоң, эң татаал адамдар дагы сени сыйлай башташат экен. Бул дүйнө жаралгандан берки эски мыйзам. Өзүн эч кимге санабаган, эч нерсеге татыксыз көрбөгөн, колундагы баардык баалуулуктарын кадырсыз кылат. Түшүнүп жатасыңбы? Эч качан сен өзүңдү баалабасаң, айланаңдагы бүт нерсени дагы, жумушуңду, үйүңдү, мамилеңди, бүтүндөй өмүрүңдү баасыз кылып саласың. Бирок адам өзүнүн ички баалуулугун сезгенде, эң жөнөкөй нерсе да берекеге айланат. Өзүн сыйлоо менен жеген бир тилим кургак нан дагы, ал эми кемсинтүү менен жеген падышанын тоюнан алда канча сени ток кылат. Чоң атам мага ишим жүрүшпөй, көңүлүм чөккөндө бир ибарат айтып берди. Бир күнү шакирти устатына келип: "Устат, мен өзүмдү эч кимге керексиз сезип жатам. Мени эч ким сыйлабайт. Мен эмне кылсам болот, устат, айтыңызчы?" дептир. Устаты жылмайып ага бир алтын монета берет. "Базарга бар", дейт. "Муну канчага сата алат экенсиң, билип кел. Бирок бир күмүш тыйындан арзанга бербегин", дейт. Шакирти базарга барат. Ал соодагерден соодагерге өтөт. Бирок баары аны шылдыңдашат. "Бул эски тыйындын бизге эмне кереги бар? Бизде буга бере турган акчам жок", дешет. Ал устаттан капалуу кайтып келип: "Эч ким алгысы келбей койду бул монетаны", дейт. Ошондо устаты: "Эми зергерге бар", дейт. Шакирти зергерге барат. Зергер монетаны колунан алып, кунт коюп карап туруп: "Ай, балам, мен буга 10 күмүш монета берем. Бул абдан сейрек кездешүүчү баалуу буюм экен", дейт. Шакирти таң калып устатына кайтып келгенде акылма мынтип айткан экен: "Көрдүңбү, балам? Өз бааңды билүү үчүн баалай алган жерге барышың керек. Өз баасын түшүнбөгөндөрдүн сенин баалашына суранба. Сенин бааңды түшүнбөгөндөрдүн сен өз бааңды күтпө. Сени баалабагандар аларда өз бааларын билбейт", деди. Мен ошол күндөн баштап бул акылмандыкты тумар кылып алдым. Эгер сени байкабай, баалабай, сыйлабай жатышса, өзүңдү өзгөртүүгө шашпа. Жөн гана чөйрөңдү өзгөрт. Сени сыйлабаган, сени кемсинткен жерлерден алыс бол. Сени базардагы эски тыйындай көргөндөрдөн акырын эле алыста. Сенин ичиңдеги алтынды көрө алгандарга гана бар. Күчтүү адамдар өзүнүн бийик тургандардан коркпойт. Анткени кадыр барктуу адамдардын жанында сен кичирейбейсиң, тескерисинче өсөсүң. Мен дагы бир нерсени түшүндүм. Бул абдан маанилүү эле. Өзүн сыйлоо бул идеалдуу болуу дегендик эмес. Башкалар сени сыйлашы үчүн сен төгөрөгү төп келишкен идеалдуу адам болуунун кереги жок. Ар бир адамдын катасы, алсыздыгы, караңгы жактары бар. Бирок өзүн сыйлоо кемчиликсиз болуудан эмес. Жаңылган учурда да өзүңдү сатпоодо көрүнөт. Жыгылдыңбы? Тур, бирок өзүңдү сабаба.
Акмактык кылып алдыңбы? Кечирим сура, бирок өзүңдү кемсинтпе. Өзүн сыйлоо бул мен биринчиден адаммын. Ушул эле нерсе мени татыктуу жашоого укугум бар экенине жетиштүү. Адам болгонум үчүн бирөөлөрдүн кемсинткенине макул болбошум керек. Адам болгонум үчүн жактырбаган нерсемди жок деп айта алышым керек деп өзүңө эскертип туруу керек. Мунун баары оңой угулганы менен иш жүзүндө кыйын. Анткени түз турганга караганда ийилип жашаган оңой. Макул боло бересиң, дагы макул болосуң. Дагы бир макул болуп, анан кол шилтеп коюу оңой. Ал эми тыным жасап, чечкиндүү түрдө жок, макул эмесмин деп айтуу үчүн эрк керек. Бирок өз бутуна бекем тургандар гана алдыга жыла алышат. Башка бирөөнүн оюна ар бир соккон шамалдан кулабагандар гана чыныгы нерсени кура алышат. Мен бир нерсени байкадым. Мен ички баалуулугумду канчалык терең сезген сайын башкалардын мактоосуна ошончолук аз муктаж боло баштадым. Бул текебердик эмес. Бул ички тынчтык, өзүңдүн жолуң туура экенине болгон ишеним. Ошондуктан досум, эгер сага оор болуп жатса, айланаңдагыларга сени сыйлабаса, кичинекей кадамдан башта. Сени кемсинткен нерселерге макул болбо. Сезимдериң үчүн актанганды токтот. Тынч, бирок ишенимдүү түрдө мен мындайды каалабайм, мен мындай жашоодо жашабайм деп жөн гана айт. Актанып, шылтоолорду ойлоп таап, бир шылтоонун үстүнөн дагы бир шылтоо алып келип убара болбо. Түз эле жок деп айтканды үйрөн. Бул текебердик эмес, бул өзүңө болгон сый-урмат. Бул эркиндикке да карабай биринчи таштаган кадам. Ушул кадамды жасаганда бир керемет болот. Сага таандык эмес нерселер өзү эле кетет. Сага тиешелүү нерселер гана калат. Дароо эмес, бирок сөзсүз болот. Өзүн баалоо бул сөз менен эле бүтө турган нерсе эмес. Бул күнүмдүк машыгуу, кудум эле дем алуу, же күндө сен дуба кылган сыяктуу. Бул сенин жаңы табиятыңа, айланаңа туура келген кичинекей кадамдар. Азыр сен мага менин жашоомду өзгөрткөн так кадамдарды айтып бер деп жаткандырсың. Ооба, мен азыр биринчи кайсыл кадамдан ташташ керек экенин ылдыйда айтып беремин. Биринчиден, өзүңө болгон мамиледен башта. Ичиңде өзүң менен кандай сүйлөшүп, өзүң менен кандай диалог түзүп жатканыңды байка. Көбүнүн ичинде тынымсыз согуш жүрүп жатат. Дагы жетишпей калдым, башкалардан айырмам жок, мен жалкоомун. Же болбосо буга чейин сени кемсинтип айтып келген сөздөр. Эгер сен досуңа ушундай сөздөрдү айтсаң, ал сени менен эбак эле коштошмокто. Сен досуңа дайыма кемсинтип сүйлөй берсең, ал эбак эле сени таштап кетмек. А сен ички өзүңө эми ошол сөздөрдү айтып жатканыңды элестет. Анда эмне үчүн өзүбүзгө ушинтип кемсинтүүгө уруксат беребиз? Бир жума бою ички диалогуңа көңүл салып көр. Ар бир сөздөрүңдү көңүл буруп кулак сал. Ар бир жолу өзүңдү каттуу сындап жатканыңды байкаганыңда ошол момент токто дагы, жок, мен колумдан келгенин кылып жатам. Мен адаммын. Менин жаңылууга укугум бар деп айт. Бул өзүңдү сооротуу эмес, өзүңдү сыйлоо. Чоң ата минтип айтчу. Алгач өзүң менен эң жакшы көргөн адамың менен сүйлөшкөндү үйрөн. Ошондо дүйнө сени менен ошол тилде сүйлөшө баштайт. Ооба, бул чындык. Мен муну жашоомдо сынап көрдүм. Анда эмесе мен азыр экинчи кадамга өтүп жатам. Экинчи кадамда мен муну ачыктап айтып берейин. Бул абдан жөнөкөй. Убактыңды баала.
Бир жөнөкөй угулганы менен эстеп көрчү. Канча саатыңды сага кубаныч, маани берген иштерге коротуп жатасың. Канча жолу жок дегиң келген, бирок ооба деп эле сага жакпаган иштерге макул болуп убактыңды ошолорго короттуң. Демейде бирөө сага чалып, 1 саат бою даттанып жашоосун айтып, аны жамандап, муну жамандап 1 саат сүйлөштү. Сен уккуң келбесе дагы, бир жака шашып жаткан болсоң дагы, эптеп ооба деп эле башыңды ийкеп угуп турдуң. Бирок элестет, дал ошол мезгилде, кечиресиз, мен азыр бошобой жатканмын. Мен азыр өз иштеримди бүтүрөйүн деп жатканмын, деп телефонуңузду койгондо, сиздин ичиңизде канча эркиндик келмек. Канча ирет дагы бир жолу чыдап коеюн деп макул болуп жүрө бересиң. Ар бир жолу ички каалооңо каршы убактыңды бирөөгө бергенде, убактыңды бирөөнүн наалууларына, ушактарына, бирөөнү жамандаганына бергениңде, сен өзүңө болгон сый урматың бир бөлүгүн жоголтулду. Өзүңө болгон сый урматты тепселеттиң. Өзүңө болгон сый урмат бул бирөө сени келип алтын табакка аш сунгандык эмес деп жогоруда айттык. Өзүңө болгон сый урмат мына ушундай адамдарга жок деп айтып убактыңды баалагандык. Кичинекей нерседен башта. Өзүңнүн чек араң бар экенин эсте. Жана кечирим сураганды, актанганды токтот. Жалгыз болгуң келеби? Тынч гана айт. Жардам бере албайсыңбы? Актанба. Жон гана кечирип кой, мен азыр колуман келбейт деп айт. Адамдар буга көнүшөт. Башында таң калышат. Ай, бул эмне болгон? Деп сага кайтараар сөзүн унутуп калышат. Муну бир канча жолу кайтала. Ошондо чөйрөң сага көнөт. Сен жок дегенде сени мажбурлабай башташат. Кийин сыйлай башташат. Бул текшерилген ыкма. Бир жолу мага кошумча жумуш беришти. Бул менин жумушумдагы аткарылган нормадан дагы ашыкча саатты талап кылчу. Эгер мурдагы мен болсом, чарчап өлгөнчө иштесем дагы макул болмокмун. Бирок ошол күнү мен чынчылдык менен кечирип коюңуз, мен муну кыла албаймын. Мага эс алуу үчүн убакыт керек дедим. Ал адам азга какап калды дагы, бирок кийин сен туура айтасың, мен дагы ушинтмекмин. Мен дагы өз убактымды сыйламакмын деп айтты. Сен өзүңдү сыйлаганда, башкаларга да өзүн сыйлоого уруксат бергениң болот. Анда эмесе 3-чү кадамга өтөбүз. Баалуулукту сырттан издебе. Биз баары бизди баалап турса, дүйнөдө жыргап жашайбыз деп ойлойбуз. Менин соц барактарымда лайктар, рейтингтерим көтөрүлүп, бирөөнүн ою, коомдун салыштыруулары, ушул жерлерде мен биринчиде турсам, мен жыргап жашаймын деп ойлойбуз. Сага бир чындыкты айтайын. Бул капкан. Бул сага коюлган капкан. Чыныгы күч эч ким сага кол чаппай жаткан учурда да өзүңдүн ким экениңди билүүдө. Сенин баалуулугуң бирөөнүн көзү менен ченелбейт, бирөөнүн ою менен ченелбейт. Кыргызда мындай акылман сөз бар. Бирөөнүн жүзүнө күзгү болбо, өз жолуңа жарык бол деген. Бул өз принциптериң менен жаша дегенди билдирет. Өзүнө ишенүүчү адамдар акыры барып башкалары 1001 кошоматчылык менен жете албаган бийиктикке жетишет. 4-чү кадамды жасайбыз. Сый урмат жок мамилеге жол бербе. Бул балким эң оор нерседир. Жогоруда айтып өткөн 3 кадамдын татаалы 4-чүсүдүр. Бирок жаныңдагы адам сени өзүңдү начар сезүүгө мажбурлап жатса, ал адам менен сүйлөшкөндөн кийин ичиңде кандайдыр бир асадык калып жатса, бул сүйүү эмес. Бул ага көз карандуулук. Анын мамилеси сага жакпай жатса дагы, бирок андан кете албай, андан кыя албай өзүңдү
бут астына салып берип жатканың бул көз карандуулук. Сенин адамдардан көз карандуулук экениң. Сүйүү бул адамдын жанында кичирейип эмес, өнүп, өсүгүп турган учур. Өзүңө кандай мамиле кылып жатышканын байка. Эгер сенин жок дегениңди укпаса, сезимдериңди токотпосо, мен азыр чарчап турам, эмкиде кылайын деген нерселериңе көңүл бурбаса, бул ушул жерде белги. Андай адамдар менен мамиледен кетүү кыянаттык эмес. Ошол жерде бул мамилени токтотконуң жакшы. Эгер бул сенин эң жакын адамың болсо, ошол жерде дароо айт. Мен адаммын. Менин да чегим бар. Мен дагы ушул жерде жок деп айтууга укугум бар. Кулак салчы деп түзмө түз айтуу керек. Эмдигиде ошол жакының сага абайлап сөз сүйлөп калат. Кээде бул өз жаныңды сактап калуунун жалгыздан жалгыз жолу. Анда эмесе 5-чи кадамга өтөбүз. Сени шыктандыргандарга кошул. Биз баарыбыз идиш сыяктуубуз. Эгер бизди күмөн саноо сын менен толтура берсе, салыштыруулар менен толтура берсе, биз жаркырай албайбыз. Бирок сени колдоп, сенин колуңдан келет, мен сага ишенем дегендердин арасында болгондо ичиңе нур жанат. Бул курулай сөз эмес. Ар бир сөз бул энергия. Сени төмөн тарткандарды эмес, сени шыктандыргандарга тартыл. Менин бир досум бар эле, аябай таланттуу, шыктуу, бирок дайыма өзүнө өзү шектене берчү. Менин жолум болбой калсачы, мага каршы сүйлөп койсочу, ал нерсе ишке ашпай калсачы деп сарсанаа бере берчү. Мен ага айттым, жок, бул дүйнө сени жөн гана чалдырып жатат. Аны менен башка тилде сүйлөшүп көрчү, сөздөрүңдү оңдоп көрчү, сөздөрүңдү башкага алмаштырчы дедим. Ал акырындан мен жогоруда айткан кадамдарды аткарып, мамилесин да өзгөрттү. Кичинекей нерселерге ыраазы боло баштады. Өз сөзүн, өз убактысын сыйлап, арызданганын токтотту. Башка арызданган адамдар менен азыраак сүйлөшүп калды. Билесиңби? Ушул айткандарымдын баардыгын бир кадамында калтырбай аткаргандан кийин, 1 жылдан кийин ошол досума жолуктум. Анын иши 3 эсе өскөн, үй бүлөсү менен мамилеси оңолгон. Анткени ичинде тартип бар болчу, сыртында баары өз ордунда келип баштаган экен. 1 жылдан кийин ушул досум мага ыраазычылыгын айтып, досум, мага баягы 5 тепкичтерди үйрөтпөсөң, мен дагы деле ылайда баткакта жашап жүрө бермек экенмин. Менин көзүм эми ачылды деди. Анан мен ага 6-чы кадамымды айттым. Өзүңө өзүң чынчыл бол. Өзүңдү баалоо бул өзүңдү алдабоо. Биз ойлойбуз, өзүңдү баалоо десе, жалаң гана жакшы нерселерди ичип, жакшы нерселерди жеп, жакшы жерлерде гана жүрөбүз деп. Жок. Өзүңдү баалоо, өзүң менен өзүң чынчыл болуу. Ичиң ооруп жатса, ой баары жакшы. Ооба, жакшы болуп калдым деп калп айтпа. Биз күнүмдүк жашообузда кандайсың деп бирөө сураса, баары жакшы деп ойлонбостон жооп беребиз. Бирок өзүңдүн ичиңде чын эле баары жакшыбы? Жан дүйнөң ыйлап жатса, жасалма жылмайба. Чындык бул дүйнөнүн пайдубалы. Өзүңдү сыйлоо бул узак жол. Бирок ал жолду басып өтүүгө татыктуусуң. Башыңды бийик көтөр тууганым. Сен бул дүйнөгө бирөөнүн көлөкөсү, бирөөгө ыңгайлуу, бирөөнүн кызматчысы болууга жаралган эмессиң. Сен өз жашооңдун ээсисиң. Тынчтыкта жана өзүңө чынчылдыкта жаша. Ушул мен айтып өткөн жолдордо бекем бол. Бул подкастты уккандан кийин жүрөгүңдө кандай ойлор калды? Комментарийга бөлүшө кетиңиз жана ар жума сайын
бизде маанилүү маңыздуу подкасттар чыгат. Өткөрүп жибербейин десеңиз, подписаться жерди басып, коңгурону басып коюңуз дагы, лайк басканды унутпаңыз. Амандыкта көрүшкөнчө.